Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыз негизги байланыш, орусча айтканда основная сеть деп коебуз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Негизги байланыш деген эмне деген суроо туулушу мүмкүн. Байланыш деген эмне, основной сеть деген эмне дегенибиз. Бул негизги байланыш дегенибиз. Байланыш негизинен компьютерлердин арасында бири-бирин башкаруу үчүн колдонулат. Анын бир канча түрлөрү бар байланыштын. Мисал үчүн алар локалный түйүн деп коебуз. Бул бир офистин, ишкананын же болбосо бир мектептин ичинде түзүлгөн компьютерлердин байланышы. Буну биз локалный түйүн деп атайбыз. Экинчи кийинки түрүбүз регионалдуу, аймактык же болбосо узакка тартылган түйүн. Бул бир райондон районго же болбосо областтан областка же болбосо Кыргызстандын ичиндеги түйүндөрдү айтабыз. Бул узакка тартылган түйүн болуп эсептелет. Кийинки түйүнүбүз глобалдуу түйүн деп атайбыз. Бул глобалдуу түйүнүбүз дүйнөлүк масштабты бири-бири менен байланыштырган. Бул азыркы күндүн популярдуу, азыркы күндө эң керектүү болгон бул интернет түйүнү глобалдуу түйүн болуп эсептелет. Локалдык түйүндүн түрлөрү бар. Биз эми көбүнчө мектепте локалдык түйүндү колдонобуз. Локалдык түйүндүн түрлөрүбүз, мисалы үчүн биринчиде көргөнүңүздөр, булар жылдызча түрүндөгү локалный түйүнүбүз. Ал эми анын өзгөчөлүгү эмне? Ал жерге бир хаб деп коебуз. Мындай айтканда негизги основной администратор тура турган компьютерибиз. Андан кийин ошол администратордун ортосунда коюлган компьютерларды ушул жылдызча түрүндө турган үчүн биз аларды жылдызча деп атайт экенбиз. Кийинкибиз круг же болбосо ринг деп атап коебуз. Кыргызча айтканда тоголок. Бул жерде негизги компьютерибиз жок, алар бири-бири менен байланышат. Анын бир өзгөчөлүгү ар бир компьютерде ушул сеттерди кармай турган кошумча устройстволорду, жабдылгычтарды коюш керек. Ал бир аз бизге чыгым дагы алып келиши мүмкүн. Ал эми акырында турганыбыз бул бас деп коебуз. Мындай айтканда маршруттук түрүбүз. Ал жерге дагы кошумча эки админ болот дагы, ошол админге калгандар клиент катары кошулат экен. Кийинкибиз байланыштын технологиялары. Бул эки түрү бар. Технологиянын бирөөсү кабель менен, ал эми экинчиси кабелсиз. Азыркы күндө Wi-Fi деген система беспроводной, кабелсиз болуп бизге эки түрүн аныктайт экен. Байланышты өткөзүүнүн үчүн дейт, бизге кабель менен керек болгондо, мисалы үчүн бизге RJ45 деп аталган нерсебиз керек болот экен. Андан сырткары байланыш картасы болуш керек сөзсүз түрдө. Бул эми ар бир компьютердин өзүндө орнотулат. Эгерде жана айта кеткендей эле ринг же болбосо тоголок кылып уюштурганда, ушундай карталардан дагы бирөөнү кошушубузга туура келет. Кийинкибиз хаб деп коебуз. Бул ушул компьютерлер канча компьютер боло турган болсо, ошолордун арасында бири-бирине кошо турган, бири-бирин көбөйтүп бере турган, ушул хаб деп атай турган бизге жабдылыш керек болот. Бул ушу бизге кабель менен иштегенге керектелүүчүлөр. Ал эми Wi-Fi же болбосо кабелсиз түйүнүбүзгө ал жерге болгон эки эле нерсе керек болот экен. Биринчи сөзсүз түрдө интернет доступ болуш керек. Ал эми экинчиден ошол Wi-Fi роутер деп коебуз. Ушул Wi-Fi'ди чачып бере турган бир жабдылыш керек болот бизге. Эми RJ45 дегенибиз эмне? Бул байланыш тизимин туура түзүү деген нерсебиз бар. Мисалы үчүн бир кабелди ичине карай турган болсок, ал кабелибиз бизде 8 түстүү кабелди ичинде камтыган бир зым болот. Аларды биз эки түрдө колдонсок болот экен. Мисалы үчүн булар эмне үчүн? Маалыматты бат жеткирүү үчүн же болбосо принтер менен заказ бергенге дагы ыңгайлаштырып түзүлүп берилет экен. Мына биринчиде көрүп атканыңыздар обычный патч деп коебуз. Бул өзүбүздүн колдонгон эле компьютерлердин арасында бири-бирине байланыш болгон түрү. Ал эми астындагы кросс дегенибиз бир аз бизди башыбыз айландыра турган болушу мүмкүн. Себеби биринчидеги келген кабелибиз үчүнчүгө, ал эми экинчиде келген кабелибиз мисалы үчүн 6-чы кабелге тусташтырыш керек экен. Ал бизди бир аз башыбыз айландырышы мүмкүн. Бизге эң жакшы ушул жогоруда көргөндөй эле, мына 1-ди 1ге, 2-ни 2ге кылгандай эле бир бул оңойраак жолу болот экен. Андан кийин биз аларды мына төмөндөгүдөй кылып, мына зым кабелибиздин ичиндеги сүрөттөлүшү, ал эми биз ушул RJ45 деп аталган прозрачный болгон
жабдылышыбызга коет экенбиз. Ага бизге сөзсүз түрдө керек болгон RJ45 ал эми бизге мындай кошумча жасай турган жабдылыштар керек болот экен. Бул ошол нерсебиздин туура түзүлгөн системасы. Мына балдар, азыр сиздер аны теория жүзүндө көрдүңүздөр, эми келгиле ошол нерсени практика жүзүндө көрөлү. Анын үчүн кылдатык менен көңүл буруңуздарды суранабыз. Бизге мына жогоруда айткандай эле кабель, ошол кабель керек болот интернет байланышына байланыштырыш үчүн бири-бирине. Анын үчүн мен атайын кыскача алып келдим. Сөзсүз түрдө ошол канча метрлик керек анысын көрүшүбүз керек. Себеби бул уланганда ошол байланыштын сапатын бузулат. Ошон үчүн сөзсүз түрдө уланбагандай кылып жасалганга аракет кылыш керек экен. Мына жогоруда айткандай RJ45-ибиз. Мына RJ45 көңүл бурсаңыздар, бул кичинекей эле жабдылыш. Ал эми бунун 8 тишини көрүүгө болот. Андан кийин бизге мындай кошумча жабдылыш керек. Бул ошол коннекторду жасай турган обжимка деп коебуз. Ошол обжимкабыз да керек болот экен. Буну карасаңыздар, ар бири өзүнүн кызматтары менен. Мисалы үчүн азыркы зымыбыздын мына сырткы катмарын алуу үчүн атайын бул жерде атайын өзүнүн тиши турат. Ошол жерге салып, сыртынан ошол нерсени бир жолу басып, бир жолу тегерентире турган болсок, бизге ушул сыртын сапаттуу кылып кесип бергенге жардам берет экен. Ал эми ал кабелибиздин ичин ача турган болсок, бизге 4 бөлүктөн турган зымдарыбызды көрөбүз. Булар негизинен 4кө бөлүнөт. Андан кийин аны дагы биз ичине карап бөлүштүрүп кетет экенбиз. Жогоруда айтылгандай, ушул 8 түстү бирдей өзүнүн иретин бузбаганга аракет кылып ошол нерсени жасашыбыз керек. Ал эми биринчиден сары кызыл деп коебуз. Ошол нерсени коюшубуз керек биринчи катарга. Андан кийин бул жерге сарыбыз, экинчиден сарыбыз, үчүнчүдөн жашыл ак деп коебуз. Бул ушул жашыл ак кабелибиз керек болот экен. Иретин бузбаган иретте жасашыбыз керек. Андан кийин көк сөзсүз түрдө, андан кийин көк ак, андан ары жашыл. Ал эми калган эки кабелибизди күрөң ак, андан кийин эң аягында күрөң кылып түзүп алышыбыз керек экен. Дагы кайталап кетейин. Биринчиден сары ак, андан кийинкиси сары, жашыл ак, көк түстөгү зымыбыз, андан кийин көк ак, ал эми жашыл, ак, күрөң, эң аягында күрөң түс болууга тийиш милдеттүү. Ал эми аны биз баарын бириктирип, түздөп, жакшылап колубуздун жардамында түздөйбүз. Андан кийин эң акырында турган мына түз болгон иретте аны сөзсүз түрдө ушундай иретте келтирип кыркышыбыз керек. Себеби биздин жанагы RJ45-ибизди ушул жерден түз болуп чыгыш керек. Мына азыр көрдүңүздөр, бардыгы түп-түз болуп кыркылды. Андан ары RJ45-ибизди алабыз. Андан кийин акырын ушул RJ45-ибиздин ичине киргизебиз. Бул мындай иретте болуш керек сөзсүз түрдө. Андан кийин жакшылап байкайбыз. Себеби бул RJ45-ибиз бир эле жолу колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Эгерде туура эмес болуп кала турган болсо, аны кыркып салып, дагы башка башынан жасашыбызга туура келип калат. Ал эми эң аягында ушул үстүңкү турган жерине киргизип, андан кийин буну биз катуураак кылып кысып чыгышыбыз керек. Ал эми кабелибиздин бир жагын жасап алдык. Ушуга окшоштуруп эле экинчи тарабын дагы жасап алабыз.
Андан кийин биз ошол тест деп коебуз. Ошол тест кыла турган атайын жабдылышыбыз менен ошол кабелибиз чындыгында иштедиби, иштебедиби ошол нерсени текшерип көрөбүз. Мына окуучулар, биз кабелибиздин эки жагын тең ошол жана жогоруда айткандай кылып жасап алдык. Эми ошол нерсебизди тест кылып көрөлү. Анын үчүн биз атайын өзүнүн орнотулган жайларына ошол RJ45'ибизди орноштуруп, ал эми ошол нерсебизди иштетип көрөлү. Мына окуучулар, жогорудан көрдүңүздөр, биз негизги байланыштын ошол кабель менен тартылган түйүнүн жасап сиздерге практика жүзүндө көрсөтүп бердик. Ошол нерсени үйдөн тапшырма катары өзүңүздөр дагы ошол зым алып, RJ45 алып жасап көрсөңүздөр болот. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.